İsa özgöçö. Ошондо профессор мага, мына, Марктын жакшы кабары эң алгачкысы. Анда Иса өзүн Кудаймын деп эч айткан эмес, керек болсо ал тууралуу кеп да кылган эмес, деди. Мен ага чындап эле ошондойбу дедим. Ал ошондой деди. Мен келиңиз Марктын 2 бөлүмүн карап көрөлү дедим. Студенттер бизди абдан кызыгуу менен угушту. Келгиле, Марктын жакшы кабарынын 2 бөлүмүн 3:7 окуйлу дедим. Кудайдын сөзү мындай дейт. Ошондо 4 киши ага бир шал оорулууну көтөрүп келди. Алар элдин көптүгүнөн Исага жакын бара алышпай, үйдүн чатырын ачышты да, ал турган үйдүн төбөсүн тешип, шал оорулууну төшөгү менен түшүрүштү. Алардын ишенимин көргөн Иса шал оорулууга: "Балам, күнөөлөрүң кечирилди" деди. Бул жерде бир нече мыйзам окутуучулар отурушкан эле. Алар эмне үчүн ал ушинтип айтып атат? Ал Кудайга акарат келтирип атат. Күнөөлөрдү бир Кудайдан башка ким кечире алат деп ойлошту. Профессор дагы сөзүмдү бөлүп: "Кое турчу. Мен да күнөөлөрдү кечире алам. Окуучуларымдын бири мага каршы күнөө кылса, мен аны кечире алам. Эгер аялым күнөө кылса, мен аны да кечире алам. Бул менин Кудай экенимди билдиреби?" Мен жок дедим. Анан ал: "Анда эмне деп жатасың?" деди. Мен мындай деп жооп бердим: "Мен жаңы эле окуган ушул сөздөрдүн ичинде эмне үчүн ал акарат келтирип атат? Эгерде эски осуятты алып карасак, жалгыз Кудай гана күнөөлөрдү кечире алат деп жазылып турат. Кеп мына ушунда болуп жатат. Эгер бирөөнүн алдында күнөө кылсаң, ал сени кечире алат. Же бирөө сага каршы күнөө кылса, сен да аны кечире аласың. Бирок кеп башка нерседе. Биздин алдыбызда Кудайга каршы күнөө кылган адам турат. Жараткан Кудайдын ордуна Исага мындай деп айтты: "Мен сени кечирдим." Алар муну акарат деп эсептешкен. Анткени байыркы келишимдеги Кудай күнөөнү Кудайдан башка эч ким кечире албайт деген. Ошондо Иса мындай дейт: "Мен сени кечирдим."